куткаруучу, шафаат кылуучу. Алла Таала пайгамбарыбызды ушундай тарбия кылган. Ушундай улуу, касиеттүү, өтө бүткүл адамзат сыймыктана турган ушундай сыпаттарды берген пайгамбарыбызга. Макталган сыпаттарды берген. Батырлыгын, берешендүүлүгүн, чынчылдыгын, жөнөкөйлүгүн көрсөң, уяттуулугун көрсөң, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бардык жакшы сыпаттарда бүткүл адамзатка үлгү. Адилеттүүлүктө үлгү. Бардыгына. Кандай ата болуш керек, кандай бала болуш керек, кандай күйөө болуш керек, кандай бир тууган болуш керек, кандай бай болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бардыгын айтып койду. Ошон үчүн Алла Таала пайгамбарлар аркылуу берген шариятынын негизги максаты экөө. Пайгамбарлар алып келген шарият адам баласынын жашоосу үчүн алып келген адам. Ошону аткарса кандай болот? Бул дүйнө амандык берилет. Ахиретте дозоктон кутулуу, бактысыздан кутулуу берилет. Нажаат дейт. Амандык бул дүйнөдө. Эгерде пайгамбарыбыздын айтканындай жашасак, баарыбызга амандык берилет. Таптакыр башка жашоо. Бири-бирине зулумдук кылбайт. Ахиретте болсо кандай? Түбөлүктө ахиретте түбөлүктүү дозоктон кутулат. Бул бардык пайгамбарлардын дүйнөгө алып келген Алла Тааланын тарабынан аманаттын жолу ушундай. Ошон үчүн туугандар, акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын дини толук, бул өзгөрүлбөйт, бурмаланбайт. Адамдар келе берет, кете берет. Ким келип пайгамбардын артынан ээрчип, пайгамбардын жашоосун тандап, жашоосун өткөрүп кеткен болсо, дүйнөдө да утат, ахиретте да утат. Пайгамбардын жашоосунан канча узактаган сайын адам кайгыга батат. Шайтанга жакын болот. Шайтанга жакын болот. Кур'ан-ы Каримде Зулкифл деген ат аталат. Пайгамбарбы, олиябы, алымдардын ортосунда талаш. Бирок көпчүлүк алымдар буну пайгамбар дешет. Аты Зулкифл. Себеп Идрис, Исмаил алейхимуссалам эки пайгамбар менен кошо аты аталгандыктан бул деле пайгамбар болсо керек дешет. Бирок Идрис пайгамбар, Исмаил пайгамбар башка жерлерде дагы Куранда жана хадистерде пайгамбар болгону ачык болгондуктан алар талашсыз пайгамбар. Бирок Зулкифл деген бул талаштуу. Көпчүлүгү айтат эми Ибн Касир рахматуллахи алейхинин ою боюнча дагы пайгамбар болсо керек дейт. Бирок анча-мынчалары пайгамбар эмес дегени да бар. Кыскасы буда бир өтө бир ажайып окуя бар да. Шайтан менен болгон бир окуя бар. Жашообузга аябай керек. Мага керек. Сизге керек. Элибизге керек. Яса деген пайгамбар болгон. Аты ким? Аты Яса алейхиссалам, пайгамбар. Пайгамбарлык мансабын, пайгамбарлык милдетин аткарып, карлыкка келип калат. Карлыкта адам алсырайт. Анан өзүнүн сахабаларын топтойт дагы. Аларга айтат: "Мен өзүмдүн бир орун басарымды дайындабасам болбой калды" дейт. Алла Тааланын фарыздарын элге жеткирип аткарганга өзүмдүн бир орун басарымды дайындайм деп бардыгын топтоп, өзүнүн сахаба досторун, жолдошторун, ыймандууларын топтоп, бардыгы кимди тандайт экен болуп калат да. 3 шарт. Кимде болсо ошол дейт. Дайыма күндүзү орозо туткан, дайыма түнү бою уктабай ибадат кылган,
Eç açulanmagan. 3 şart. Kimin yerde ошондой var? Daima gündüz oroza tutkan, daima tünü boy uktava ibadat kılgan. Üçüncüsü kaysı ekan? Hiç açulanmagan. Hiç kim turbaydı aradan. Şuncha sahaban birisi turbaydı. Baya Zulkifil turadi. Себеп деген ал пайғамбар айтып атат, ал аманат ал. Ал қиынсыныш үшін тұрған жоқ, ал Құдайдан қорқып тұрып атат бұны. Айтыш керек бәрібір. Ал тұрып атат. Зүлкифилди ошо тегеректегилер аны мындай төмөн санайт эле да адамдарчы. Көзгө илбейт эле да. Мындай карап калышты бардыгырычы. Ушул бекен деп. Яса алейхиссалам өзү деле айтты. Сенби деп. Сенби деп. Анан акыры ооба. Ол majlis бүтті. Так кішкене ойланып көреличи деди, ошочо кандай болду. Кийин дагы келгенден кийин дагы Яса алейхиссалам айтты. Мен азыр мынакей мына каарылыкка жетип калдым. Алла Тааланын фарыздарын жеткирүүгө, аткарганга өзүм бир орун басарымды дайындай турган болуп атам. Кимде 3 шарт болсо, вот ошону да айтайын. Дагы баягыны кайталады. Daima gündüz oroza tutkan, daima tünü uktavay ibadat kılgan, hiç açulanmagan. Adamlar birisi turgan yok. Dağıra Zülkifil turdu. Zülkifil turdu mu? Oşoğa biri turgan bolup kaldı can. Şeytan bunu bardığını görüp durat. Biz öyle otamazga hazırçı. Turganlar mınday da bir bizdiçi perişteleri görüp durat. Mahluklardançı. Bir şeytan da bizi görüp durat. Bilesizler. Biz perişteleri de görmeyimiz. Gözümüzü görünmeydi de. Şeytan da görmeydi. Kur'an'da aytat. Şeytan anın askerleri sizleri görüp durat, sizleri alardı göre olmaysa. Хорошо? Al bizim düşmanımız. Kimdi görüp dursa, anı жеңүү, anı adaştırуу, ağa ziyan жеткирүү, любой жагынан ağa оңой да. Al bizi görüp durat da. Şeytan da şunu görüp durup, özünün şeytançiklerini aytып атат. Давай Зулкифилди bir нерсе кылгыла дейт. İşte uşu mansapка келип калбасын дейт. Бул улуу мансап, пайгамбардын орун басарлык мансабы өтө улуу мансап. Ушуга калбаш үчүн давай шайтанчиктерин айтат, bir нерсе кылгыла. Алар айтат, Зулкифил биздин колубузга келе турган адам эмес дейт. Ол биздин азгырыбызга алдана турган адам эмес ал. Деп коет. Биздин арыбызга алданбайт ал. Десе, чоң шайтан айтат, болуп турам да, мен өзүм кирешем дейт. Өзүм. Деп бул киши түнү уктабайт, күндүзү гана уктайт кичине. Түштө. Түшкү уйкуну кайлуула деп коебуз. Кайлуула сүннөт деп коебуз. Түшкү тамак жегенден кийин уктаганды бул сүннөт. Аябай пайдалуу. Анан бул ушу түштө гана уктайт да. Шайтан киришип калган буга. Эптеп бунун ачуусуна тийип, тиги иштен түшүрүш керек. Бул эми азыркы 3 шарттын бирөөсү ачууланбаш керек. Именно түшкү уйку учурунда келет да. Так. Ким? Мен бир карыган абышка кажетим бар эле, сүйлөшө турган. Кириңиз. Эмне болду? Мен туугандарым менен урушуп кеттим дейт. Алар болсо мени мага жала жаап, менин анча нерсе буюмдарымы алып салып бербей ушундай болуп атат. Деп эптеп ала ысытып туруп же түшкү уйкудан убакытты созуп түштө уктатпай коет. Болгону бир аз эле түштө уктайт ал. Ана мына деп илактай берет, айта берет, арыздана берет. Зулкифил айтат, Hazret Зулкифил айтат, сиз мындай кылыңыз дейт. Эртеге жумушка келесиз. Ошол жерден маселеңизди Кудай кааласа эстетип койсоңуз, маселеңизди чечип берем.
Boldu dep ketedi. Ertesi günü Hazret Zülküfl barsa aleyhisselam adamların meselelerini çeşit bayağı avuşka yok da. Kütöt, yok. İşçi falsa gerekten geliyor onu geliyor. Үйüne gelip düştü uktayın deydi de. Gelse tak. Kim bol? Men bir karıgan avuşka. Hacetim var ona der. Giriz. Karasa bayağı kişi. Aytat siz geçen aytmadım böyle mezgi. Geliniz, meselenizi çeşip vereyim, problema yok. Dep aytmadım böyle dese. Ne gelbey koydunuz? O adaga turbay koydunuz. Sal aytat. Şeytan, adamın kelbetine gelip otama. Mınday deydi. Просто bayağı tuğandarım var o dedi. Men barganды görüp kalsa, siz келгенди görüp kalsa, алар сразу айтат дагы. Болду, bunun акысын беребиz деп. Siz ketip kalгандан keyin men акымды кайра бербей коюп, ошон үчүн мен барбай койдум. Дагы эртеси күнү дагы буну ушул алаксытып, болгон ушу түштө уйкусу бар эле, аны дагы ошо жокко чыгарат да. Аны сүйлөп, буну сүйлөп, мен кыйналып атам, ана мындай деди, ана тигиндей деди деп сөздү узарта берипчи. Бул анан айтат, мындай кылыңыз деп. Сизде да айтат, эртеге келиңиз деп болду. Деп ал экинчи күндө уйку кетти да. Уже 2 күн түштө уктабай калды. Ал кечкурун итаган уктабай калды. 3-чү күнү жумушка барыш керек эле, алда дагы келген жок. Анан үйдөгүлөргө келип анан айтты. Бүгүн эч ким келбесин, эч ким эшик такылдатпасын. Бирөөнө сакчы кылып коюп койду. Мен азыр 2 күндөн бери уктай албай кыйналып калдым. Жакшы эс алып алайын. Болду деп эшикке бирөөнү коюп койду. Түшкү уктага жатканда баягы келди. Анан айтты баягы сакчы. Hazret эс алып атат. Азыр эч ким такылдатпасын деди, киргенге болбойт десе, мага вада берген, мен киришим керек деди. Жок болбойт, турнар десе деле болбойт. Акыры киргизбей койгондон карады дагы, о форточка ачык экен. Форточкадан кирип кетти бул. Баягы карыган. Эми эс алып жатканда көз илингенде эле үйдүн ичинден эшикти такылдатып атат да. Мындай караса үйдүн ичинде. Караса эшик жабык. Бул каяктан кирди бул? Деп туруп анан кийин сразу эле ошондо анан таанып алат. Айтат, Алланын душманы сен шайтансың дейт. Ооба дейт. Бул форточкадан ким кирет ал? Коучкон деген болсо. Алланын душманы сен шайтансың десе, ооба дейт. Аны бул уже сезип калган. Шайтан айтат. Sen чын айтайын дейт. Ачууңа аябай тийгенге аракет кылдым. Эч ачууланбай койдуң да дейт. Ал айтат, Алла мени сактады да дейт. Алла мени сактады дейт, карачы. Алла мени сактады. Ошон үчүн ачуусу тез келген адам шайтанга тез дос болот. Баарыбыз билип алышыбыз керек. Кимдин ачуусу тез келсе, шайтан аны жолдон тез эле бурат. Ага көп күч сарптаганын кереги жок. Жөн шып дегенде эле кетти. Ошон үчүн айтат, ачуусу тез келген адам ал менин досум дейт шайтан. Ошондойлор мага жагат дейт. Себеп алар аркылуу көп иштерди кылам дейт. Шайтанчы. Аялы менен ачуусу келип кетсе эмне болот? Досу менен ачуусу келип кетсе эмне болот? Баласы менен ачуусу келип кетсе эмне болот? Маршрутка айдап атып ачуусу келип кетсе эмне болот? Аны сиздер билесиздер. Ачуусу адамдын ачуусу келгенде тең салмак болуп кетет. Bunun любой чечими көрөмөс шарт. Кандай болуп кеткен чакта да. Ошон үчүн шариятыбыз, биздин шариятыбыз сотторго, адамдардын тагдырын чечкендерге буйрук берген. Ачуусу келген учурда чечим чыгарбасын. Ачуусу келген учурда чечим чыгарбасын.
талаш маселелер боюнча эки жактан жер талаш келип калды, кан талаш келип калды, дагы бир укук талаш келип калды, башка эки жакта өттү. Бул азыр чечип атпайбы? Ачуусу келген учурда уруксат эмес да. Эмес, ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пана тилеген. Ачуусун жуткандарга Аллах Таала Кур'анда убада берген. Не деп? Ким ачуусун жутса, таквалык сыпатсаңа керек. Таквалыкка бейиш даярдап койгон. Бейишке ким кирет? Таква кирет. Такванын сыпаттары кандай экен? Бири ачуусун жуткандар. Кадиминан гойд. Ачуусун жуткандар Алла өзгөчө белгилеп айтты. Бул жакшы сыпат деди. Ачуусун чыгаргандар шайтандын досу болду. Ачуусун жуткандар Алланын досу болду. Ачуусун чыгарганга мүмкүнчүлүгү болуп туруп, күчү жетип туруп, ачуусун жутуп алса, Алла Таала кыямат күнү хурул айндан каалаганыңды талда деген буйрук берет. Хадистерде келет, ачуусун жутканга ким ачуусун жутса, Алла Таала да ага кыямат күнү ачуусун жутуп коет экен. Кылган жаман иштерин ачууламай коет экен. Себеби ушу пенде ачуусун жуткандар депчи. Пайгамбарыбыз хадис айткан, ачуусун жуткан адамдын жүрөгүнө Алла Таала данышмандуулуктун булагын ачат деген. Данышмандуулуктун булагын ачат. Чын туугандар, иншалла мына бүгүн аябай заман ушундайга болуп калды. Нерв болор болбогонго жарыла турган, ачуусу келе турган, нервтер жукарып, уруша кетип, бычакташа кетип, чыга калып эле болор бул сөздү көтөрө албайт же башка. Мына ошо туугандар, ошол боюнча Зулкифл алейхиссаламдын ушундай ажайып бир окуясынан биз сабак алышыбыз керек. Жараткан Алла субханаху таала бардык пайгамбарларга таухид илимин жана жоопкерчилигин берген да. Таухид Адам атадан Мухаммад алейхиссаламга чейин бардыгы эң биринчи бу дүйнөгө кылган иши таухид болгон. Алланын жалгыздыгын баяндоо, жалгыздыгына ишенүү, жалгыздыгын түшүндүрүү, Алла жалгыз кылат ушунун бардыгын ошон жүрөккө орнотуу үчүн пайгамбарлар келген. Демек, бул ааламды башкарган жалгыз Алла, жүргүзгөн жалгыз Алла, ырыскы берген жалгыз Алла, жашоо берген жалгыз Алла болгондон кийин, бардык неаматтардын ээси жалгыз Алла болгондон кийин, сыйынууга жалгыз Алла гана лайыктуу, башка эч ким. Жалдыраганга, жалбыраганга, сураганга, үмүт кылганга, коркконго жалгыз гана Алла лайык. Экинчиси, Алла Таала адам баласын жараткандан кийин бекер жараткан жок. Ичип жеш үчүн эле жараткан жок. Ичип жегенге айвандар деле шериктеш. А бизди ибадат үчүн жаратты. Ибадат үчүн жаратты Алла Таала. Ошон үчүн ибадатты кандай аткарыш керек? Ошого өкүмдөрдү берген. Бизде динибизде аткаруу дагы ибадат, сактануу дагы ибадат. Арамдан сактансаңыз эле ибадаттын соогун ала бересиз. Адалды аткарсаңыз эле ибадаттын соогун ала бересиз. Бир эле өкүм, намазды окуу фарз, таштап коюу арам. Таштап коюу арам болот. Өкүм. Намазды окубай коюу бунун күнөөсү зына кылгандан дагы, арак ичкенден да катуу. Намаз окубай коюу бунун күнөөсү, алымдар айтат, бунун күнөөсү зынакордон дагы, араккордон дагы катуу бунун күнөөсү дейт. Тамаша эмес. Ошон үчүн акимус салата ли зикри Алла, мени эстеш үчүн өзү намазды тургузгула. Намаздын максаты Алланы эстөө. Намаз Аллаху акбардан тартып ассаламу алейкумга чейин
Bir dağı boş yer yok Allah'ını istebegen. İçindeçi. Allah'ını istebey koya turgan, unutup kala turgan, bekapar kapilette ola turgan bir orun yok. Orun yok. Sami'allahu liman hamide. Rabbana lekal hamd. Subhaneke Allahum. At-tahiyyatu lillah. Allahumma salli ala. Rabbana zalamna enfusana. Rabbana atina. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Bir de gelecek boş şey. Şunca hurmatlı tuğanlar. Üçüncüsü, ikincisine daha toktop keteyim. Allah'ın tarafına, Allah'ını bir de bilgenden keyin ele emi jaratkan Allah Taala'nın buyruğunu atkarıp yaşayın. Allah ulu, Allah'ın buyruğu ulu. Allah'ın buyruğu ulu. Bardık buyruktan jogorı turат. Ala lehul halq vel amr. Jaratkan Allah Taala özü aytkan. Esiңерде olsun. Жарату Allah'a gana taandık, buyruk Allah'a gana taandık. Allah gana jaratat, Allah gana buyruk beret деген söz. Oşonuku gana ötöt деген söz. Ala kavarda, esiңерде olsun. Kunt koyu okula, kulakta aç kıla. Lehul halq vel amr. Allah'a taandık, jaratı. Sizge kança persent beret, anı Allah bilet, Allah beret. Jaratu Allah Taala'nın işi. Allah'dan başka hiç kim jarata albaydı. Çımın jarata albaydı, çımın. Çirkey jarata albaydı, çirkey. Bunday çoğun nerseni aytpayla koyayım. Bunday ay, bu gün, bu planetalar, yer, asman, tağ, okean, beyiş, tozu, perişte, insan, cin. Allah subhanahu wa ta'ala jaratu ağa taandık. Buyruk da ağa taandık. Allah kanday ulu, Allah'ın buyruğu ulu. Namaz Allah'ın ulu buyruğu da. İkinci Allah subhanahu wa ta'ala bizim ortamızda birbirimizge zulümdük kılbay yaxşı yaşaş üçün adilettүүлük buyruk bergen. Rayımdуулuk, çınçıldık buyruk bergen. Amanatkөйлük buyruktardı bergen. Uyattуулuk buyruktardı bergen. Жашообуз жакшы болуш үчүн. Кимге баш кошконго болот, буйруктарды берген. Кимге баш кошконго болбойт, буйруктарды Алла субханаху ва таала берген. Кимди эмитсе болот, кимди эмитсе бардыгын айтып койгон. Үчүнчүсү акыбетин айткан. Ушу ким Аллага ишенип, Алланын буйругун аткарса, анын акыбети кандай болот, түбөлүктүү акырети ошону айткан. Kim Allah'a işenbey, Allah'a baş iybese, anın akıbeti, kıyamatı kanday bolot, anı da kaydı. Mına tevhid, risalet, kıyamet dep uşunu aytı. Her birimiz uşunu bilişimiz gerek. Kur'an'dın negizgi paydalı üçü. Tevhid, risalet, kıyamet. Kur'an'da açsanız, üçünü bayandaydı. Üçüne gerek vardı. Risalattagı bardıq hükümler, buyruklar, atkara turgan, taştay turgan, saktana turgan bardığında. Kıyamat, ölgönden tartıp, tirilip, Allah'ın aldına varıp, esep kitep berip, tarazağa tartılıp, Sırat köprüsünün, cüzü kara, cüzü jarıktardın bardığı, tümölüktü, beyiş, dozok, bardıq çeşimler, Kur'an-ı Kerim'de. Oşun için üçüne teң bekem iman boluş gerek bizde. Allah'ını жақсы tanıdınız mı? Al sizin jaratıcınız, sizge ömür berүүчү, nemat berүүчү. Allah'ın aldına barabыз. Otur hem жақсы tanıgandan keyin Allah Taalaga baş ийип, buyruktарын atkarayın. Allah oşo kişiden razı olur. Allah aytты: "Wa raditu lakumul islama dina." Sizler için ben İslam dinine razı gördüm deydi. İslam din degen ne dese, bu din degen tuğan amaldardın toptomu. Allah'ın buyruklarını atkargandı amal dep aytadi.
Жөн эле айвандар деле кыймылдайт. Мейли, аны феил деп коет. Амалдын айырмасы мындай, ниет менен кылган ал амал болот да. Ошол эле кыймылда. Үчүнчүсү, биз алдыбызда кыяматты унутпайлы. Качан биз кыяматты унутпасак, оңолу башталат. Шайтан алсырайт. Ошон үчүн ал-иман би'авалимил ахира, ахирет аламдарына иман келтирүү деген сабак ошо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мынакей берекелүү хадистерин угайлы. Не деп бизге жолдомо берип атат? Ахирет боюнча. Мусулмандын ишеними кандай болуш керек? Мусулмандын ою, пикири, көз карашы кандай болуш керек? Ахирет боюнча. Абу Нуайм жана Ибн Асакир, Хузайфа ибн Яман разияллаху анхумадан риваят кылат. Сахабалар пайгамбарыбыздан сурашкан экен. О Аллахнын элчиси, я Расулаллах, Ибрахим халилуллах, ва Иса калиматуллах, ва Муса калламахуллаху таклима. Фамада утита анта? Ибрахим Алла Тааланы дос кылды, алейхиссалам. Ибрахим пайгамбарды Алла Таала. Иса пайгамбарды Алла Таала өзүнүн буйругу менен, тоже керемет, атасы жок Алла Таалам жаратты. Бешикте сүйлөдү. Муса пайгамбар менен Алла Таала сүйлөштү туртоосунда. Сизге эмне берди деп сахабалар сурашты да. Пайгамбарыбыз айтты. Улди Адам куллухум тахта ра'яти яуман қиям. Адам атанын бардык балдары кыямат күнгө чейин келе турган менин желегимдин алдында болот деди. Желекти мен көтөрөм, ошо желектин көлөкөсүндө бар ошо еді. Ва ана аввалу ман туфтаху лаху абвабул жанна. Бейиштин эшиги эң биринчи мага ачылат dedi. Бейишке бардык пайгамбарларга кирүү арам, биздин пайгамбарыбыз кирмейинче. Бейишке бардык үммөткө кирүү арам, Мухаммад пайгамбардын үммөтү кирмейинче. Бул Мухаммад пайгамбардын үммөтү акыры жаралганы менен бейишке биринчи кирет. Эмне үчүн ушундай шарапат берилди? Пайгамбарыбыз аркылуу берилди. Пайгамбарыбыз болбосо биз мурунку үммөттөрдөн эч кандай кыйынчылыгыбыз, артыкчылыгыбыз жок. Пайгамбарыбыздын үммөтү болуп калган экенбиз. Мына ошон үчүн Алла Таала бизге артыкчылык берди. Алла Таала бизге сыймык берди. Аз жашап, аз ибадат кылып, эң акырында келип, биринчи бейишке кирди. 120 сап болот кыямат күнү. Адамдар 80 сабы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам үммөтүнүкү болот. Калган 40 бардык пайгамбарлар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Тирмизи шарифте Дарими, Абу Я'ла жана башкаларда риваят келет. Анас разияллаху анхудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ана аввалун нас хуруджан иза бу'иту." Адамдар кабырдан тирилгенде эң биринчи жерден тирилип мен чыгам dediler. Алла Таала бардык адамдарды кабырдан кайра тирилтет. Куранда айткан: "Кабырдан баарын чыгарабыз, бирөөнү кабырда калтырбайбыз" дейт. Бирөө калып калбайт, бирөө калып калбайт. Бардыгын топтоп махшарга топтойбуз. Алла Тааланын вадасы бул, хак. Ва ана qa'iduhum iza wafatu. Пайгамбарыбыз айтты: качан адамзаттын бардыгы топ болуп келгенде, ошолордун бардын qaid алдыдагы лидери менмин. Адам баласын жол башчысы qaid. Ва ана khatibuhum iza ansatu. Бардыгы сүйлөгөнгө лам деп айта албай калганда пайгамбар сүйлөйт. Адам баласы бардыгын чукпай турат. Ким сүйлөйт экен? Пайгамбар. Ана khatibuhum. Мен хутба берүүчү. Хутба деп коебуз го.
Хатип деп сүйлөгөндө. Бардыгын чыкпай турганда. Wa ana shafi'uhum idha hubisu. Барды кармалган учурда ошондо мен шафаат кылам. Мен шафаат кылуучумун булардын бардыгына. Токтоп калган учурда ишти жүргүзүүчү мен. Wa ana mubashshiruhum idha aysu. Качан үмүтсүз болуп калганда мен буларга куш кабар берип үмүттөндүртөм дейт. Бардыгы үмүтсүз болуп калат. Бүт дейт. Үмүттөр үзүлгөндө пайгамбарыбыз бардыгына үмүт берет. Куш кабарлайт. Ал-карамату вал мафатих yawma idin bi'adi. Сый урмат бардык жакшылыктын ачкычтары менин колумда болот деди пайгамбарыбыз кыямат күнү. Валиwa'ul hamd bi'adi. Мактоо желеги менин колумда болот дейт пайгамбарыбыз. Wa ana akramu wuldi Adam ala Rabbi. Адам баласынын эң сыйлуусу Алла Таала мен. Wala fakhra, кыйынсынып айтпай да турам бул. Өткөнкү сабакта айтканбыз, Алла буйрук берген пайгамбарыбыздын өзүнө. Сен нематтарды айт деп. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат. Кыйынсынып айтып аткан жери жок. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Робуңдун нематтарын айткын деп Алла буйрук бергендигинен айтып атат. ويطوف عليه 1000 خادم كأنهم لؤلؤ المكنون. Миң кызматчы пайгамбарыбыздын жанында тегерен кызмат кылып турат экен. Жашырылган, бермектей болгон машаалла. Бул жердеги айтып аткан кеп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала мактоо желегин берет экен. Мактоо туусун берет экен. Ливаул хам. Эмне үчүн бул мактоо деп аталып калды? Пайгамбар бир хадис айткан, Алланы бу дүйнөдө ким бир жол хотя бы мактаса, ошо желектин түбүндө болот деген. Демек, Алланы эң көп мактагандар пайгамбарлар. Алланы эң көп мактагандар, эң укмуш мактагандар пайгамбарлар, андан кийин сахабалар. Андан кийин сахабаларды көргөн табииндер, анан табииндер. Ошентип бүгүнкү күнгө чейин атак Алла субханаху ва тааланы тугандар бүткүл аалам мактайт, аалам тасбih айтат. Арш Алла Таалага мактоо айтат. Жылдыздар, планеталар Аллага мактоо айтат. Бейиш дозок Алла Таалага мактоо айтат. Периштелерди айтпай эле коюн, инсан жиндерди айтпай эле коюн. Күн, ай, түн, жарык, бардык ал, жандуу, жансыз. Бардык Алла Таалага мактоо айтат. Жаралгандын бардык Аллага мактоо айтат. Таштар Аллага мактоо айтат. Кандай? Өзүн Алла Тааланы биз аны түшүнбөйбүз, алар кандай Аллага зикир кылат, тасбih айтат, мактоо. Алла Таала айткан, "Ла тафкахуна тасбихахум." Силер түшүнбөйсүңөр алардын. Аллага мактоо, тасбih айтпаган эч нерсе жок бuyakta. Эстегенде мен сиздер менен бир жакшы бир дуаны бөлүшөйүн. Эгерде ниет болсо амал кылганга айтайын. Болобу? Байхакидин риваятында сахих хадис. Анас разияллаху анху. Ким төшөккө жатканда ушу дуаны окуса дейт. Alhamdulillahilladzi kafani wa awani. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Alhamdulillahilladzi manna alayya wa afdal. Allahumma inni as'aluka bi'izzatik an tunajjiyani minan nar. Şugachi. Okusa faqad hamidallah bi jami'il mahamidil khalqi kulli. Ушуну окуп койсоңуз, ошол адам дейт. Бүткүл махлук Алланы мактоо айтат го, ошонун баарын айтып кетти деп койду. Асман кандай Аллага мактоо айтат? Сиз азыркы менен айтып коюңуз, асман мактаган сиздин чөнтөгүңүздө.
Жер Аллахны кандай Аллага мактап айтат? Фақат хамидалла. Пайгамбарыбыз айтып жатат. Ушу азыркы айткан сөз дуаны окусаңыз, ал Аллага мактап айтты дейт. Ошо киши. Ким ушу дуаны окуса, фақат хамидалла. Ал Аллага мактап айтты. Кандай мактап айтты? Кантип мактап айтты? Кимдин мактоолорун айтты десе, би жами махамидил халқи куллихим. Бардык махлуктардын мактоолору менен кошуп мактап айтып бүттү dedi. Чымчыктардын мактоосун дагы айтып койдуңуз. Жыландардын мактоосун дагы айтып салдыңыз. Чудасызбы? От, шамал, жер, асман, махлуктун бардыгынын мактоосун айтып койдуңуз дейт. Мынандай керемет мактоо. Дагы бир айтайын, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ким жатаарда ушу дуаны окуса, Алхамду, сиз айтып атасыз, Алхамду. Алхамдулиллахи кафа ва авани. Дегени Алла мага жетиштүү, Алла мага жай берди. Авани деп эсалганга, көз жумганга, отаганга жайды Алла берет. Бүгүн ким уктайт? Ким ойго буну Алла чечет? Ким уктайт? Түбөлүккө уктайбы, же кайра ойгону буну да Алла чечет. Аллага мактоо айтып жатасыз. Мага Алла жетиштүү. Бардык мактоо Аллага болсун. Ал мага өзү жетиштүү. Ал мага жай берди. Алхамдулиллахи ат'амани ва сақани. Бардык мактоо Аллага болсун. Ал мага тамак берди. Азыктандырды. Суусундук берди. Сууну ким жаратты? Эми сууну ким берди? Чайпай ичип атасыз, кымыз ичип атасыз, бардыгы. Буну ким берди? Бир будай өтө, бир арпабы, бир күрүчпү. Алла таала. Мактоо айтып атасыз. Акыркысы Алхамдулиллахи манна алейя ва афдал. Бардык мактоо Аллага болсун, ал мага өтө көп жакшылык кылып койду да. Bir тамчы судан мага машалла баш берди, чач берди, каш берди, көз берди, кирпик берди. Эми кайсысын санап бүтөсүң? Ушуну берип эле койгон жок да. Иштеткенге мүмкүнчүлүктөр эмне гана бүтпөйсүң. Афдал артыкчылыгы менен дагы берди да. Жакшылык кылып дагы артыкчылык ашырып берди деп атасың. Эми акырында пана тилеп атасың. Аллахумма инни ас'алука би'иззатик ан тунаджиани минан нар. Я Алла, мен сенин ыззатың менен, sen izzat, azizlik, ulu sıfatın menен, ya Allah soranan, meni dozoktan kutkar. Kayaktan kutkar? Tübölük dozoktan kutkar. Buna dua. Sizlerge az Arapçasında aytıp verdim, kotormasında aytıp verdim, paydasında aytıp verdim, kaysı sahab aytkanını aytıp verdim, kaysı kitapta gelerini aytıp verdim. Büttü. İbn Sunni'de daha gelir, Hakim'de daha gelir, Bayhaki'de daha gelir. Bunu elhamdülillah ricaluhu istiqa aytkan bunu. Sahih hadis bu. Çaptayız beymi? Kuda kalasa, bugün kuda kalsa şunu oku anan jatam degenler kana aytınca niyet var mı? Oşun barıp turup tık 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 жазасыз. Oku жазып turup paduşkan tüne koyup koyasız. Ya Allah. Ketip kaçın. Allah barımıza tevfik versin ha. İnşallah. Ulu dualardan biri. Bardık mahlukka. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet: "Ma min nebiyyin adamu faman dunahu illa tahta liva'i." Peygamber ayet: "Bir dağı peygamber Adam aleyhisselamdan tartıp ıldıyga düşüp İsa peygamberga çeydi. Menin jelegimden aldında bolbogon bir de peygamber yok deydi. Bardık peygamber men tuğumdan aldında bolot. Men jelegimden aldında bolot deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalayık kalktan Allah'a en mıhtı maktoo aytkan, alkış aytkan, sana aytkan Muhammed Resulullah şunu bilip koyar. Kalayık kalk mahluklardan, bardık peygamberlerden Allah Teala'ga en mıhtı, en çıraylı, en koz, en ukmuş, en keremet
мактоолорду, алкыштарды, саналарды айткан Мухаммад Расулуллах. Пайгамбарыбыз Ахмадул Хамидин. Эми бул дүйнөдөгү эле кыяматка барганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл калайык калкка шапаат кылганда Аллахтын алдына барып сажда кылат экен. Аллах Тааладан суранат да. Ошол учурда Аллах Таала пайгамбарыбызга дагы Алланы мактай турган сөздөрдү үйрөтөт экен да. Пайгамбарыбыз айтат, мен андай сөздөрдү азыр билбейм. Ошол учурда үйрөтөт экен. Ошол сөздөр менен Аллах Тааланы мактайт экен. Анан жараткан Аллах Таала айтат экен, ey Мухаммад, башыңды көтөр, айтканың аткарылат, сураганың берилет дейт. Анан пайгамбарыбыз бүткүл адамзатка шапаат кылат да. Ушул жерде мына айтып кеткен хадисте бар. Бул хадисте шафаат деп коет. فيفتح الله تعالى علي أي يوم القيامة حين يقيمه الله في المقام محمود فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي. Менден мурда бирөөнө дагы андай Аллах Таала Аллага мактоо айта турган илимин бербегендей илим берет. Ошондан Аллах субханаху ва таала мактайт. Айтат, фа ахмадуху, Аллага мактоо айтам, би махамид ла а'ламуху ал'ан. Азыр мен аны билбейм. Ошол моментте мен Аллах Таала. Аз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мен укмуш мактоолорду айткан, бирок бул дагы кошумча Аллах Таала кыямат күнү пайгамбарыбызга илим берет экен. Кандай илим? Алланы мактай турган илим. Юлхимуни Аллаху Таала, Аллах Таала мага ошол Аллага кандай мактоо айтат, ошону илхам кылып, Аллах Таала менин жүрөгүмө салат, анан мен айтам. Тугандар, Аллах Таала баарыбызды пайгамбарыбыз менен чогуу тирилтсин, амин. Пайгамбар шапаатын насип кылсын, амин. Пайгамбарыбыз менен Аллах Таалам чогуу бейиште бир кылсын, амин. Аламул хаус. Kur'an-ı Kerim'de en kısa ayetler o süre olup esettenilet Kavsar. O bir öster Kavsar suresi var. Asır suresi var. Kısa bunlar. 3 ayetten durat da. Lila fi Kureyş var. Buna ki. O şu Kavsar suda Kavsar bu haus. Kıyamet günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kölmesi olur. Ошого иман келтирүү важип. Ким ишенбей койсо имандан ажырап калат. Бул мутаватир хадистерден. Кур'анда Аллах субханаху ва таала айтат: "Инна а'тойнакал кавсар." Шек күмөнсүз биз сага кавсарды бердик. Кавсар эмне десе? Бул хайры касир деген сөз. Өтө көп жакшылык. Ошо көп жакшылыктын бир бөлүгү кавсар суусу. Anlaşıldı? Her bir peygamberden özün kölü olur. Bирок бардык пайгамбарларга ошол берекелүү суу пайгамбарыбыздын көлүнөн таркайт. Береке, рахмат, фуюз, файыз баракалардын бардыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Кавсар суусунан таркайт. Аны керемет ал. Ийди шаяктар айтылат. Asmanda yıldızlardan көп дейді. Ким ошо Кавсар судан бир ичсе, түбөлүккө чаңкоо бүт дейді. Жок экен. Чаңкабайт андай. Адам чаңкабайт дейді. Чаңкоо качан башталат билесизби? Чыныгы чаңкоо. Жан берип атканда башталат. Чыныгы чаңкоо жан берип атканда башталат. Океанды иче турган, ичсең да кетпей турган чаңкоо. Жөнөкөй эмес ал. Кыяматтын чаңкоосу, күн элестетип көрүңүзчө жакын келгенден кандай болот адам? Kur'an-ı Kerim'de чаңкоо боюнча бир жакшы окуя келет. Толут деген пайгамбар болгон.
падыша болгон. Дауд пайгамбар ошо Толут ыймандуу падышанын аскерлеринде болгон. Жалут менен согушат. Жалут деген бир ушундай ал дагы бир капыр, арамкор, залым Жалут деген болду. Толут Бани Исраилде ушундай машаалла ыймандуу падыша болду. Жалутка жолуга турган учурда аскерлерине айткан, күн аябай ысып атат. Алла Таала бизди сынай турган болуп атат. Алдыбызда дарыя келатат. Судан ичпегиле дейт. Чаңкоо бар. Тер, чөл. Алланын сыноосу кандай? Судан ичмей жок. Судан ичмей жок. Ким судан ичпесе, ошол менин чыныгы аскерим ошол. Ал сыноодон өтөт. Алла Таала мага ийгилик берет. Эгерде совсем таптакыр болбой жыгылайын деп калсаң, анда бир уч ичип койсоң болот дейт. Бир уч ичип койсо болот. Уруксат берет. Баягы аскерлер алдыда суу келет, чындап эле. Суга жолугат. Алланын сыноосу деген. Аскер үчкө бөлүнөт. Вообще ичпегендер, бир уч ичип койгондор, башын салып алып ичкендер. Ошо. Куранда үчөнтең айтат. Бакара сүрөсүндө. İçpeye koygondordu Allah'a başı yiyenin berekesinden Allah Teala özünün kudreti менен suusu çok ele çankosunu çok kılıp salat. Allah Teala sınaydı eken. Ana sınıdan öte alıyı bol depçi. Napsı kalı otat sunu. Aytıp koydu, Tolut aytıp koydu. Allah sınaydı dedi. İptila binahar. Daryama su mene sınaydı. Onu Allah Teala özünün kudretme sebep degende maşallah bular toluk amal kıldı. Allah kudreti menen bir tamçı susu yok. Çankonu getirdi, çok kılsa. Bayağılar bir uç içkenler kanday oldu. Allah'a da ruhsat verdiler. Bular birinci deyler azimat dep koyat. Çeşkindüğü, kurbançılık amal kılıştı. Bunalar ruhsatga amal kıldı. Bulardı da oşo bir uç suusu menen dagı çankosun getirip koydu. Üçüncü top, biraz oşo toptun daha bir özü. Bular suunu görgende ne kıldı? Jata kalıp içti de. İçip başın götürse murdağıdan da çankosu göğüp kalgan. Gayra içse gayra göğüp kalgan. İşlerim oldu. Çanko gitmeye koydu. Sunu içeverip gitmeye koydu. Özü sunu Allah Teala'nın tasiri jaratkan, çankonu getire turgan. Biroq Allah Subhanahu ve Teala sınaganda bunday alıp koyur eкен. Getirmeye koydu. Anın içi bunday olganda aytıştı. Biz Jalut'un askerlerine soğuş albayız dedi. Kayaktan soğuştun. İçin götür albay жүрсе soğuşalım. Soğuş albayız dedi. Sırası kaçtır. Ana, sınavdan ötmedi, iyilikten ötmedi, jеңишке жетпedi, bitti iş. Bir iki koçu, alar aytты. Biz dedi soğuşabız dedi. Az bolsak da, kança degen көп adamlardı жеңип келген Allah'ın жардамымен soğuşabız. Oşolordun arasında Davut Peygamber var. Jaş кезек. Davut Peygamber jaş bolчу. Askerle, jaş jigit ele. Üylönüle gele. Kebir rivayetlerde gelet, Davut Peygamber Tolut'un kızını algan. Biroq Jalut'u Davut Peygamber öldürgen. Kişinekey bala jaş. Jalut'a kim çıgat? Men çıgam deydi.
Мен чыгам. Таш менен бир кой өлтүрдүм. Алар эми ал дагы аскер менен бул дагы аскерден мурда немелер биринчи лидерлер кагышат эле да. Анан топ менен азыр кандай? Элди кагыштырып атат, лидер аркакта карап атат. А мурда андай эмес эле. Мурда биринчи тапталарда жеке один на один биринчи. Анан патрак. Кыскасы анан Давуд пайгамбар чыкты дагы. Баягындай бир арканга ошо мурдагы болчу абды мурунку мененчи. Ташты ороп туруп, мындай кылып урганда тигинин башынын мээсин чачарата койгон экен. Кийин Алла Таала анан Куранда айтат, биз Давудга пайгамбарлык бердик, байлык бердик, бийлик берди да, мүлк берди. Падыша болду. Баласы Сулайман пайгамбар. Мына демек базы чаңкоо боюнча кетип аттык эле. Чаңкоодо туугандар кандай? Бул Алла Тааланын каалоосу менен болот. Ушул аркылуу Алла Субхана ва Таала бизге түшүндүрүп койду да. Не дегени? Демек ким Алланын буйругуна баш ийсе, жараткан Алла Субхана ва Таала өзүнүн кудурети менен иштерин бүтүрүп кое берет. Кээде аспапсыз, кээде азыраак аспап менен, кээде көбүрөөк аспап менен башкача болуп калды, тескери болуп калды. Алла Субхана ва Таала шифаны дарысыз эле берип коет. Шифаны дарысыз берип коет Алла Таала. Дарыга Алла Таала муктаж эмес. Бирок дары бир себеп бул дагы. Мени колдонобуз, себепти колдонгондо эле Алланын буйругу, себепти тандагыла, пайгамбарыбыз аны көрсөткөн. Ошон үчүн тандайбыз. Бирок ал себепке биз якин, ишеним кармабайбыз. Что именно ушул ишимди бүтүрөт депчи. Жок. Врачтар бар, уколдор бар, мазь, операция, дары-дармек, булардын баардыгы себептин гана даражасында шифа Алла гана берет. Дарылануу бөлөк, сакайып кетүү бөлөк. Экөөнү жакшы түшүнүп алыш керек. Ошон үчүн аалымдар мусулман адамдын ишеними кандай болуш керек дейт. Алла шифа берүүчү, шериги жок, өзүнүн кудурети менен шифа берет. Бирок бул дүйнөдө шифанын аспаптарын жараткан. Шифанын аспаптарында шифа жок. Ошол шифанын аспабында Алланын өкүмү шифа качан түшсө, ана шифа болот. Ойлой бербей, любой анализ жасасаң иш бүтө берет депчи. Андай болбойт. Алла Тааланын буйругу качан түшсө, ана ошол. Ошон үчүн бир адам бир эле дарыны жеп ошо өлүп калат. Бир адам ошо дарыны жеп машалла жакшы болуп кетет. Бир эле дары. Алланын буйругу да бул. Кеттик Хауз Каусарга. Алла Субханаху ва Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ушунчалык хайр касир көп жакшылык берген экен. Алла фасалли ли роббика ванха. Эми Роббуңа намаз оку шүгүр кылып, жана курбандык чал деди. Ушунча чоң жакшылык бергендиги үчүн. Инна шанияка хуал абтар. Сени айыптагандар бар го. Алардын бардыгы өзүнүн үзүк. Мындай деген да. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам да айыпташат эле. Бунун уул баласы жок депчи. Пайгамбарыбыздын уулдары кичинекейинен эле турган эмес, өтүп кеткен да. Кыздары деле өткөн, бирок бойго жетип турмушка чыгып өткөн. Бир Фатима энебиз радиаллаху анха пайгамбарыбыздан кийин өткөн. Калганы бардыгы пайгамбарыбыздын көз алдында өткөн да. Кандай оор күндөр келген. Атага өтө оор да. Зайнап энебиз, Умму Гүлсүм энебиз, Рукая энебиз радиаллаху анхумна. Үчөө тең пайгамбарыбыз көз алдында өткөн. Тирүү кезинде өткөн. 4 кызы бар эле. Фатима энебиз радиаллаху анха. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн өткөндөн кийин 6 айдан кийин өткөн. 6 айдан кийин. Өтө катуу ооруп атканда Фатима энебиз аябай кайгырып, ыйлап, ата деп кызын бергиле dedi. İlavat da işte kulağına şıvırap koydu. Suyunуп kaldı. Ne olup ketти eкен деп. Көрсө пайгамбарыбыз айткан экен, мен бул дүйнөдөн кеткенден кийин эң биринчи менин туугандарымдын арасынан сен барып мага жолугасың деген. Ошо 6 айдан кийин өттү да.
Пайгамбарыбыз айткан: Фатима кызым, атаңдын кайгысы, кыйналганы, ооруганы бүгүнкү күндөн баштап токтойт эди. Ушу менен бүтөт деген. Башы каты ооруган да. А балдары болсочу, пайгамбарыбыздын кунияты Абул Касым деп айтылат. Абул Касым, Касым деген пайгамбарыбыздын баласы болгон. Жөөттөр да келип, Абул Касым деп айтышты. Пайгамбарыбыздын алда өтүп кетти жашында. Абдулла деген алда өтүп кетти жашында. Ибрахим алда өтүп кетти жашында. Алтоо Хадичени өстөрүп берген. Бирөөнү Мария энебиз. Ибрахим. Машхур окуя пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибрахим өткөндө эми жаш, 1,5-2 жашар бала го. Пайгамбарыбыздын көзүнөн жаш чыгып ыйлап атса, сахабалар айткан: "Я Расулулла, сиз бизди ыйлагандан тыясыз, өзүңүз ыйлап атасыз го?" Пайгамбар айтты: "Жок" деди. Жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат деди. Бирок Алла разы болгон гана сөздү айтабыз деди. Мен силерди тыйганым кандай деди? Алланын тагдырына каршы сөз айтып, бетин тырмап, кийимин айырып, чачын жулуп, мынандай ыйлаганда мен тыйым салгам. Так, көздөн жаш чыгат, жүрөк кайгырат. Булар баардыгы көз алдында өткөндө. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям балдары, эгерде мисалы Алланын хикматы да караңыз. Чоңоюп калганда пайгамбар өткөндө пайгамбардын баласы башка эч ким. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баласына пайгамбар болду. Жок. Пайгамбарчылыкты Алла Таала ушу менен токтоткон, мөөр басылган, мындан кийин пайгамбар болду. А булар болсо ошондуктан айтат эле да. Бунун уругу кесилген да. Алла Таала айтат: "Өздөрү кесилген алар." Өздөрү эмне болду пайгамбарыбызды айыптагандар? Бүгүн бирөө дагы атын атабайт. Атын айтса, наалат менен айтат. Абу Жахил. Наалаты деп. Абу Лахаб наалаты. Утба, Шайба бардыгын наалаты деп айтат. А пайгамбарыбыздын аты бүгүн кандай? Саллаллаху алейхи ва саллям. Миллиард адам кайынча 14 кылымдан бери пайгамбарыбызга салават айтат. Миллиардтар. Азыр бир жерде куптан болуп атат. Бир жерде шам болуп атат. Бир жерде пешин. Бир жерде асыр. 24 саат Алла Тааланын аты менен кошо пайгамбарыбыздын аты жаңырып турат да. Миллион адамдар бар пайгамбарыбыздын роузасына салам айтып атат. Мына жерде айтып атат: "Инна шанияка хуал абтар." Кур'ан-ы Карим мубгидук, сени ачуулантырган, сенин жиниңе тийген адамдар бар го, хуал абтар, акта мин кулли хайр. Бардык жакшылыктан үзүлгөндөр өздөрү ошолор. Бүгүн алар бардык жакшылыктан үзүлдү, жок. Пайгамбарыбыздын жакшылыгы жайылган, чачылган, каптаган, кыямат күнүгө чейин канча инсандар бар. Бухарида риваят берет. Ибн Аббас разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям манаке ошол Каусар деген эмне десе, каула фил Каусар вал хайрул касир, ал өтө көп жакшылыкты айткан. Аллади атаху Аллах ияху, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга тартуулар. Албетте бейиштеги дагы баягы анда Каусар, демек Каусар деген эки мааниси чыкты да. Каусар деген пайгамбарыбыздын көлүнүн аты да Каусар. Каусар деп бирок негизги мааниси кандай экен? Көп жакшылык. Ошо көп жакшылыкты айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Хауз Каусары кеңдиги. Муслим шарифте риваят келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Хауди масирата шахр", 1 айлык сапар экен. Суусу болсо аппак. Күмүштөн да аппак. Жыты даамы мисктен дагы. Ал эми ошол жерде кружкалары жылдыздын санынан дагы. Ким ичсе түбөлүккө чаңкабайт.
түгелікке чаңқалмайды. Bir rivayetlerde gelet, damı baldan dağı tatlı degan. Baldan dağı tatlı degan. Huzayfa İbni Usayd radıyallahu anhu aytadi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qo'shto'shi ajılığından qaytganda adamlarga aytgan ekan bunday deb. Ya Yuhannas, ey adamlar, inni faratukum alal havs. Mana qo'shto'shi ajılıktan keyin o'zi payg'ambar 3 oyga жеткенini o'tib ketdi-da. Oşunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlara qayrilib, ey adamlar, men sizlarni Havz Kavsarda kutaman degan. Farad deb aytib qo'ydi, oldini ala borib, dayardiq ko'rib kutib olganda aytadi. Men sizlarni hozir bu yoqdan ketaman, o'sha qara, bu dag'i o'sha dunyodan ketganini belgilardan biri-da. Tiyaqdan men sizlarni kutib olaman dedi Peygamberimiz. Va innakum varidun. Sizlar o'shol yerga havzga kelasizlar dedi. Men sizlarni o'shol yerdan kutib olaman. Bir rivoyatlarda keladi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, men sizlarni bel bo'ng'ordan ortinglardan tartqanga harakat qilam deydi. Sizlar o'zingizlarni o'sha o'tqa tashlaganga umtilasizlar. Bu misali bundayda, qozonga o't chaqsangiz qarong'ida bilasiz, ko'palaklar kelib tushaveradi. Uçqanlardan tiyaqtirib, adamlar da oşunday qilib, payg'ambarimiz bularni dozoqdan qutqarayın deb ortidan tartib atsa, adamlar g'ayra o'zlarini dozoqqa tashlaydi ekan-da. O'shuning uchun aytgan, ana akhidun bi hujazikum anin nar deb aytgan. Aqulu va iyyakum va jahannam va iyyakum al hudud. Va idza mittu fa ana faratukum va maw'idukum al hawd. Faman warad aflah. Aytgan, dozoqdan saqlaninglar. Çektirdi, itiyattağılar, Allah Teala çektip koygan aram nerselerdençi. Kaçan men ötürüm olsam, men sizlerden aldım, var kütüp alam, mev'idukumul havd, sizlerge vada kılgan derse, havzda o jol havz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, qayerda jol havz dedi? Havzda Kavsarda. Kim oşoğa gelse, söz iyilikке жетет. İyilikке жетет. Havz-ı Kavsar boyunca, şu Kavsar kölü boyunca bu mutawatirge жеткен iman buğa vacip. Şek gümünsüz buğa vacip. Bir adamlar şu Havz-ı Kavsarga su içkenge nasip bolup etkende, alar kimler deseniz, alar bid'atçılar, Peygamberimizin dinine canı özü oyundan çıkarma kılıp, din girgizip, şunu Peygamber aytdı deyip, Peygamberimizge jalan jakkanlar. Şunun için tuğanlar, öte ehtiyatlaşmamız gerek, Peygamberimiz aytdı mı, aytkan jok mu? Sahaba aytdı, tabiin aytdı. Bu sözde de ajrata bilişimiz gerek. Bir şeyh aytdı, birinin sözünle Peygamber aytdı deyip, Peygamber aytdı mı, aytmadı mı? O ehtiyatlaş gerek. Peygamber zaten kim bana ataylap aytpağanımda aytты dey turgan bolsa, jayın dozoqdan dayardap alsın deydi. Çünkü bundan жерде biz ehtiyatтай turgan nersemiz, korku turgan nersemiz mına uşu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soraganda siz kantip oşonça adamların arasından sizin kölüңүзгө gelip kantip tanıp alasiz. Bize Peygamber aytdı, men ümmetimdi gurrul muhajjalin dep koyat. Bir үйür жылкы айдап жүргөн киши 5 кашка айгыры болсо, узактан эле танып алгандай, кудум ошончо тилят адамдардын арасынан мен ümmetimdi дарат алган жерлерине нур чыңкырып танып алам деген. Гур деп коет, агардын жамы мынау пешенендеги кашканы айтат. Muhajjal deb tuyoqdagi qashqalarni aytadi. 5 qashqa deb qo'yamiz-ku biz.
Пешенесі дағы, 4 тұяғы да қашқа. Қара торап келатса ұзақтан сразу эле танисыз ба? Құдды мұшында ұшы үмметтердің арасынан таап. Демек, екі қолыңызды жуып атасыз, пешенеңізді жуып атасыз, жүзіңізді, екі бутыңызды. Ушулар нур шығып тұрат екен. Ошо мен танып алам деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Танып алам. Абу Хурайра разиаллаху риwayat бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір жолы қабырға келді дағы көрістерді. Ассаламу алейкум дара қауми муъминин ва инна иншааллаху бикум лахиқун. Вадитту ана қад раайна ихванана. Қабырға барғанда тұрғандар салам айтыш керек. Не қылыш керек екен? Қабырға барғанда сөзсіз қабырда жатқандарға салам айтыңыз. Алар уғат. Салам айтыңыз. Ассаламу алейкум. Пайғамбар сөйлеткен ассаламу алейкум. Сілерге салам деп кәдімгідей біз бір-бірімізге ассаламу алейкум дейміз ғой. Ошентип аларга дагы ассаламу алейкум дешибиз керек. Не дешибиз керек экен? Ассаламу алейкум деп. Жаткандар ассаламу алейкум деп саламдашыңыз ашыгы. Ассаламу алейкум дара қауми муъминин, момундардын мынакей жаткан турак жайы. Силерге Аллахтын тынчтыгы саламы болсун. Ва инна иншааллаху бикум лахиқун. Албетте биз Кудай кааласа силерге келип кошулабыз. Не деп атасы? Мына пайғамбарымыздың дуасы мындай. Біз сөзсіз келіп қосылабыз сілерге деген сөзді айтыш керек екен. Не керек екен? Қырғызшасы, арабшасы естіп болса, қайтып қырғызшасын деп айтып қойыңыз. Ассаламу алейкум, момундардың тұрақ жайы. Аман болғыла, біз сөзсіз сілерге келіп қосылабыз. Жалғыз болсаңыз айтып қойыңыз, мен сөзсіз қосыламын деп қойып берің. Айтып беріңіз. Жалғаншы болбойсыз. Біз сөз қосылабыз десек жалғаншы болабыз ба, жағандай? Бұл жалған сөз емес те, тұра. Қосылабыз анық бұл. Ошоны эле айтып қойды отыр. Кісі нәпсіге кішкене алмас удар болады ба? Нәпсіге кішкене удар болады. Бұл сөзді айтып байтта нәпсіче. Бұл жерде эле қалғысы келе береді, бұл дүниеде эле қалып кете береді дейді. Бұл дүниеде қалған жақсы емес пе? Бұл дүниеде қалған жақсы болғанда пайғамбар үш күнге шейін қалып қалатын еді. Біз айтамыз осы жерде қала берейли деп. Әлбетте жақсы амалдар үшін көбірек қалсаң жақсы. Жақсы амал қылмасаң қалмайлы қойған жақсы. Bir оқия айтып берейін. Бұл да хадис. Хадисте оқия болған. Біреуінің досы шейіт болып дүниеден өтіп кетеді. Екіншісі 1 жылдан кейін өтеді. Бірақ ал шейіт болмай өтеді. Түшінде қараса 1 жылдан кейін өткен бар ғой. Түйін даражасынан биіккен де. Пайғамбарымыз айтады, я Расулалла ошындай болып қалды ғой. Пайғамбарымыз айтады, ошол 1 жыл кейін өлген бар ғой, 1 жыл көп намаз оқыды ғой дейді. 1 жыл көп ораза тұтты ғой дейді. 1 жыл көп ибадат қылды ғой. Ошоға даража Алла берді ға дейді. Бұндан тиянақ шығарсақ болады. Егерде көбірек бұл дүниеде тұрсақ, көбірек ибадат қылып қалады екенбіз. Ошон үчүн пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканы ушул болгон. Адамдардын эң жакшысы ким деп суралганда, көп жашаган, жакшы амалдарды кылган. Адамдардын эң жаманы ким деген, көп жашаган, жаман амалдарды кылган деп жооп берген. Ошон иншалла жакшы амалдарды кылганга жашоону эңсесе, Алладан сураса, узун өмүр сураса жарашат. Жакшы амал кылганга кутурганга эмес. Демек не деп салам бериш керек? Ассаламу алейкум. Момундардын турак жайы. Биз силерге сөзсүз кошулабыз, келип кошулабыз. Пайгамбарыбыз айтып ушу сөздү айткандан кийин айтты. Вадитту ана кадара айна ихванана. Аттин бир туугандарыбызды көрсөм гана деди да.
Пайгамбарыбыз айтып атат, бир туугандарымды көрсөм гана деди. Сахабалар айтты, я Расулаллах, биз сиздин бир туугандарыңыз эмеспизби деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, силер менин сахабаларымсыңар. Менин бир туугандарым мени көрбөй мага ыйман келтиргендер деди. Мен ошолорду мен жолукканды каалап атам дейт. Карачы. Ошолорго жолукканга мен армандап атам дейт пайгамбар. Башка риваяттарда келет, алар кийин келет бу дүйнөгө, мени көрүшпөйт, ыйман келтирет. Сахабалар айтты, "Аваласна ихванук я Расулаллах, биз сиздин бир туугандарыңыз эмеспизби?" Пайгамбар dedi, "Антум асхаби ва ихвануна алладина лам яату ба'д." Карачы. Силер менин сахабаларымсыңар. Бир тууганым, бирок сахабаларымсыңар. Валакин алладина яатуна мин ба'д, бирок менен кийин келе тургандар барго, юминуна би, мага ыйман келтирген. Валау ярауни хум ихвани, бирок мени көргөн эмес алар. Мына ошолор менин бир туугандарым. Валайсу би асхаби, алар менин сахабаларым эмес да дейт. Пайгамбарыбызды көргөн эмес да, сахаба деген ким? Сахаба деген туугандар, угуп алыңыз. Пайгамбарыбыздын сухбатында болгон ыйманда жана ыйманда дүйнөдөн өткөн. Ушунун аты сахаба. Пайгамбарыбызды көрбөсө деле. Себеби көзү көрүлөр бар эмне да?